Саламатсыздарбы, эфирде Жумалык маалымат программасынан алып баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул аптадагы атталган окуялардын кыскача түрмөгү. 20 июнь дүйшөмбү. Бул күнү Аксай районунун Акжол аймагынын Эчкүлүү сай айылында жер көчкү жүрдү. Анын кесипетинен бир сарай жана бир үйдүн бакчасы зыян тартты. Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаровду кабыл алды. Жолугушууда жаратылыш кырсыктарынын алдын ала маселелери талкууланды. Ушул эле күнү Ош шаарына көчмө жыйын өтүп, анда Ош шаарындагы айрым эс алчу жерлердин санитардык абалы талапка жооп бербегендиги, кээ бир эс алуу багында соода кылгандарда тиешелүү эрежелерди аткарбай жатышкандыгы белгилүү болду. 21 июнь шейшембе. Бул күнү Жалал Абад облусунда чагылгандан улам 145 кой өлдү. Бул тууралуу ÖKMдин басма сөз кызматы билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев онкология улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жунушалиеваны кабыл алды. Анда онкология кызматын реформалоодо балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмү туш болуп жаткан кыйынчылыктар айтылды. Өлкөнүн футбол боюнча курама командасынын коргоочусу Темирлан Козубаев Сербиянын Раднички Ниш футболдук клубуна өттү. Бул тууралуу клубдун расмий сайты кабарлады. 22 июнь шаршембе. Жалал Абад облусунда чагылгандан дагы 55 баш кой өлгөндүгү маалым болду. Жогорку кеңеш бул күнү жалпы жыйында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт түзүмүн өзгөртүү демилгесин кубаттады. Алмазбек Атамбаев 22 июнда кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстан, Өзбекстандагы жана Түштүк Африкадагы ыйгарым укуктуу элчилер дайындалды. 23 июнь бейшембе. Сауд Арабиядан Ош облусуна жер титирөөнүн жапа чеккендер үчүн $1 миллион гуманитардык жардамдын алгачкы бөлүгү келди. Жогорку кеңештин 23 июнда жалпы жыйында президент жана фракциялар тарабынан БШКнын курамына сунушталган талапкерлер көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Ошондой эле бул күнү Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасы мамлекеттик кызматкерлердин күнү менен куттуктады. 24 июнь жума. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммити өттү. Ош Баткен Исфан ауылына жолундагы Көктала Пүлгөн жолу жаңы бүткөрүлүп колдонууга берилди. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бир күндүк иш сапары менен Ош облусунун Өзгөн районуна барды. Иш сапардын алкагында ал быйылкы жаңы окуу жылына карата бүткөрүлө турган мектептердин курулушу менен таанышты. Мамлекеттик курулуш агенттиги маалымдагандай Ош облусунда 119 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Теманы толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Бул мектеп дагы ошол график менен кетип баратат. Бүтөт 1 сентябрга бүтөт. 1 сентябрга. Адрес акчасын алган, булар жакшы маалымат. Ош облусундагы курулушу жүрүп жаткан 119 социалдык объектилердин ичинен Өзгөн районунда 3 мектеп быйылкы жылдын сентябрь айына карата бүткөрүлөт. Ош облусуна бир күндүк иш сапары менен келген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Өзгөн районундагы аталган 3 мектептин курулушу менен таанышты. Райондогу Ленин атындагы мектеп гимназиясында бир нече айылдын балдары окушат. Мектеп 275 орундуу болуп, сметалык баасы 55 миллион сомго бааланган. В нашей школе учатся дети не только из нашего села, но и близ лежащих сел. Биздин мектепте жакынкы айылдардан келип окушат. Окуудан кийин балдар үйүнө жете албай кыйналышат. Ошондуктан мен жаңы мектеп куруп берүү өтүнүчү менен 2015 жылы май айында жогорку кеңешке кайрылгам. Бирок мамлекеттик курулуш агенттиги мектеп курулушун 2017 жылга бекиткен. Өткөн жылдагы жер титирөө курулушту тездетип, быйыл март айында башталды. Өзгөн районунун Дөң булак айыл өкмөтүнө караштуу Бакбал орто мектебинде да 5 айылдын окуучулары билим алышат. 4000ге жакын калктын жалгыз мектебинин имараты мындан 60 жыл мурун курулуп, кооптуу абалда турса да окуучулар аргасынан окуп келишкен. 56-жылы курулган, ашар жолу менен курулган. Андан бери чатырлар эскирип, жыгачтары чирип, бир канча жолу мурунку жетекчилер жаңы мектептин проектин түзүп, бирок өткөн эмес. Ал иш аракеттер 2008 жылы жер титирөө болгондо мектеп жараксыз абалга келип калган. Бирок ошол эсе да мектеп жоктугуна байланыштуу окуу процесси жүрүп турган. 2014 жылы МЧС тарабынан корутунду чыккан. Бул жерге окуу процесси жүргүзүлбөсүн деген. 2015 жылы ноябрда болгон жер титирөөдө такыр жараксыз болуп калды, 4-категорияда болуп. Мектеп жабылгандан кийин биз спорт залда 6 ай
колледждин жатаканасынан 2 кана сурап алдык. 2015 жылдын ноябрь айындагы жер силкинүү Ош облусунун бир нече социалдык билим берүү мекемелеринин имараттарын жарактан чыгарган. Өзгөн районундагы курулушу кызуу жүрүп жаткан билим берүү мекемелерине да табигый кырсыктын кесепети тийген. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматында райондогу өтө муктаж деп эсептелген мектептер тездик менен курулуп жатат. Ош областында 119 социалдык объектилер курулуп атат. Анын ичинен мектептердин саны 34 жер үйдүн эсебинен 24 кафелажен эсебинен болуп атат. Алардын 20сы быйыл вводной болот. Аны мына бирки премьер-министр текшерип карап келаткан 3 объект 3 тең 1 сентябрда тапшырылат. Жана 20 объект ошол жылдын аягына чейин бүтөт. Бирөө сентябрда, октябрда, ноябрда, декабрда деген бар. Анын өзүнүн графиги бар. График финансирования, график ввода деген. Мамлекеттик курулуш агенттиги билдиргендей, жыл аягына чейин Ош облусунун аймагында 20 социалдык объекттин курулушу бүтөт. Анын ичинде 3 бала бакча, 3 оорукана бар. Мекемеден кошумчалагандай, өлкө аймагы боюнча 237 билим берүү жана социалдык объектилердин курулушу жүрүүдө. Аларга жалпысынан 925 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары ири суммада каржылоо менен Ысык көлдөгү ат майданы 1 миллиард 300 миллион сом, Ата бейит көрүстөнүндө 136 миллион сомдук курулуш комплекси жүрүүдө. Арген Нуров, Талгат Акылбек уулу, жумалык аналитикалык программасы. Ош шаарынын Акбура дарыясынын үстүнө курулган көпүрөлөрдүн абалы аянычтуу. Анткени алардын кээ бир жерлери тешилип, кооптуу кырдаалдар жаратып жаткан болсо, айрым көпүрөлөрдүн үстү кадимкидей эле базарга айланып ыңгайсыздык алып келүүдө. Жашоо тиричилик деп эле мыйзамдын сыртында талтаңдап, каражат жок деп эле араң турган көпүрөлөрдүн үстүндө калтаңдап жүрүүгө шаар тургундары милдеттүү эмес да. Андыктан алардын абалын ар дайым тийиштүү кызматтар тарабынан тартипке келтирилип туруусу абзел. Алдыда ал ушул Ош шаарындагы адамдарды калтаңдатып да жаткан көпүрөлөр туурасында материал. Кыргызстанды Кудай эле сактап турат. Анткени жашообузда, айланабызда көчөлөрдө адамдардын өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар кадам сайын кезигет. Алардын көпчүлүгү тургундардын өзүнүн кайдыгер жана тобутпос мамилелеринен улам келип чыккан болсо, дагы бир тобу тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн кенебестигинен жаралууда. Айтайын дегенибиз ата калыска кеткен. Ош шаарынын символу атыккан Акбура дарыясынын үстүнө курулган көпүрөлөрдүн абалы жанга шайтат. Учурда биз Ош шаарынын Тилеке Батыр көчөсү менен Наваи Эсалуу багын бириктирип турган көпүрөнүн үстүнө өтүп бара жатабыз. Бул көпүрөнүн эскилиги жетип, жыгачтары чирип, анын үстүнө жабылган темирлер дагы тургундар үчүн кооптулук жаратууда. Ал эми бул жердин мындай абалга келгенине бир топ убакыт болсо дагы тийиштүү кызмат өкүлдөрү буга тийиштүү көңүл бурбай жаткандыгы албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул жерден ары бери өтүп жатканда түшүп кетчүдөй солкулдаган көпүрө буга чейин байкабай басып алган бир топ адамдардын оозуна келмей келтирсе керек. Ал эми бул көйгөйдүн алдын албасак, эртең күнү бейкүнү жарандар кырсыкка учрагандан соң баары кеч болот. Эми акыбалы жаман, эми баягы солкулдап турат. Бул жерде түшүп кетсе адам потом бирөөнүн буту сынышы мүмкүн эми. Ошол. Не кылыш керек эми? Эми кырсыктын алдын алыш керек да. Кырсык болгондон мурда алдын алыш керек. Кырсык болгондон кийин жасабай, бирөөнүн буту сынгандан кийин жасабай, ошондон алдын ала жасап жүрүш керек да өзү. Албетте бул жердин абалын көрүп, эгерде тийиштүү кызмат өкүлдөрү көрбөгөн болсо көрсөтүп, көңүл бөлүп коёр деген үмүт менен жолубузду андан ары уладык. Дал ушул Акбура дарыясындагы, башкача айтканда Тилеке Батыр көчөсү менен Борбордук базарды бириктирип турган көпүрө жагымсыз абалда. Анткени адамдардын ары бери өтүүсү үчүн курулган көпүрөнүн үстү кадимкидей эле базарга айланган. Сиздер эмне үчүн көпүрөнүн үстүндө базар уюштуруп отурасыздар? Көпүрөнүн үстүндө базар уюштурганга болобу өзү? Жооп бересиздерби? Көпүрөнүн үстүндө базар уюштурганга ким уруксат берди сиздерге? Байке, бери карасаңыз. Жооп берип койсоңуз бери. Эже, саламатсызбы? Көпүрөнүн үстүндө соода кылууга ким уруксат берди? Эч ким берген жок. Эмнеге бул жерде кылсаңыздар? Жөн эле. Тургундарга эме эмеспи? Ыңгайсыз жаратып аткан жоксуздарбы? Эми билбейм. Канча экен? Бирок асылбаңа жок уят болот. Ушундай уят эмеспи? Кайта тартасың. Эмне кимден пайда табат? Чоңдоруңар силерге пул таап берип атабы? Аксакал, салам алейкум. Эмне үчүн көпүрөнүн үстүндө соода кылып атасыздар? Кимден уруксат алдыңыздар? Айтпайм мен. Жок. Жок, сиздер көпүрөнүн үстүндө кыласыздар. Сиз жолдун үстүндө кыласыз. Мен тилмеш болгон. Жок, сиздер эмне себептен кылтасыздар деп сурап атам мен сизденчи. Мына ушундай бардык эле мен билбейм, мен жооп бербейм. Нары бар деп эле ары түртмөй, бери түртмөй, а бирок бул жердеги жолдон ары бери өткөн тургундар үчүн ыңгайсыз жаратып аткан менен эч ким эсептешпейт.
Аткарып жаткан иштери жана анын мыйзамдуулугу боюнча сурап жатып, сатуучулардын каарына калып, тилдерин уктук. Ал эми тиричилик кылыш керек деп эле каалаган жерге столун жая салып, соода саттык жүргүзүү туура эмес дешет шаар тургундары. Ар ким өз ордунда базарда отуруп соода саттык кылса, бизге көнүш болгон менен башка элдин мамлекеттерге келип адамдар айтат да, булар ушундай тиричилик кылат экен адамдар деген ойдо калышат. Эми элдин тиричилиги ушул экен да. Бул өзү жат көрүнүш керек. Мына базар башы кандай бир жакшы жерге шарт түзүп берсе болот. Мындай жерлерге адам тартыш, өтүш да кыйын, нары бери өткөнгөчө. Эми булар жакпайт белем, но жер кеңири болгону жакшы да. Сизге ыңгайсыз жараптыбы? Ооба. Бүгүнкү күндө Ош шаардык базар дирекциясынын берген маалыматына караганда, сатуучулар үчүн шарты жакшы орундуктар бош эле жатат. Ошол жерден соода саттык жүргүзүүгө сунуш беришсе, сатуучулар көнбөйт. Андыктан булар отурган жайдын акысын ким алып жатканын билүү максатында көпүрөгө таандык болгон Бексултан базарынын жетекчилигине кайрылдык. Көпүрөгүнү биз жасатып гана беребиз. О жерден избар чогулбайт, элдер өздөрү өз билемдик менен келип отуруп алышкан. Аларды биз турдешке биздин акыбыз жок. Себеби ол элдин кызматына болуш үчүн биз ошо көпүрөгүнү жасатып, убагында бузулуп калат, кайтара жасатып, убагында карап турабыз. Кимдер избарын алат, кимдер кандай кылат, балким олорду бул жердеги участкалуу милициялар карайбы, биз ону менен мебиз жок. Коомдук жайлардагы көчөлөрдөгү тартипти көзөмөлгө алуучу аймактык милициянын тескөөчүлөрү мындай жайларда көзөмөлгө алып, тартипке келтирип туруусу зарыл. Ал эми бир нече убактардан бери тургундарга ыңгайсыздык жараткан. Өзү билемдик менен алектенген сатуучуларга эмнеге тартип сакчылары көз салбайт же жогорудагы базар жетекчилиги билдиргендей, ырыскы бөлүшүшүдөбү айтор биле албадык. Мындан сырткары ушул эле аймакта жайгашкан көпүрөнүн абалын көрүп тобо келтиресиң. Ал жер аянычта бала кептирген аз келгенсип базарга айланган. Ал эми көпүрөнүн көпүрө деген аты болбосо, анын талаптары, шарттары эбак эле таз кейпине келген. Ал эми учурда биз Ош шаарынын Тилекке Батыр көчөсү менен Борбордук базарын бириктирген көпүрөнүн үстүнө турабыз. Бул көпүрөнүн дагы абалы азырынча жакшы эмес. Албетте көпүрө курулушу керек, бирок өзүнүн шарттары бар. Ал эми мына ошол көпүрөнүн четиндеги тосмолор бүгүнкү күндө айрым жерлеринде жок болуп, кимдир бирөө тарабынан урдалып кеткенби же эмне болгону айтор белгисиз. Ал эми бул жерден бирөө кокусунан түшүп кете турган болсо, албетте кырсык тагып калышы мүмкүн. Булардын барын көрүп чыккандан соң жогоруда айткандай эле Кудай эле сактасын дедик. Анан Кудай сактай берет экен деп жүрө бербей, бийлик өкүлдөрү да, тургундар да сак болуп, кооптуу көрүнүштөрдүн алдын алуу зарыл. Антпесе бир күнү азап чегип калгандан соң кеч болот. Ал эми биздин берүүбүздөн кийин көпүрөлөрдүн абалы кандай жагына өзгөрөт же жок, көз салып турмакчыбыз. Абай Нурбашибеков, Талгат Акылбек уулу. Өткөн жылдын күз айларында Ош шаарынын тургуну Насиба Көчкөнбаева коңшусу Тайлакбай Мусаев үйүнө 2 кабаттуу кылып салгандык үчүн күн тийбей үйү сыз болуп жатканын айтып чыккан. Бул маселени уккан көпчүлүк эл кимдики туурараак же болбосо чындыкка жакыныраак экенин биле алышпай бара. Ал гана эмес, маселе шаардык сотто да каралып, чечим чыкканы менен анын аткарылышы иш жүзүнө ашпады. Жок эмес бар, бирок баарына бирдей иштегиси келбей жаткан мыйзам жанан чындыктын кай тарапта экендигин кийинки тасмадан көрүңүздөр. Тубаса жүрөк кемтиги оорусунан жапа чегип келген Насиба Көчкөнбаева 1 жылдан бери сыз үйдө жашап, ден соолугу күндөн күнгө начарлап жатканын билдирет. Айтымында коңшусу Гүлсүн Мамытова чыгыш тараптан кыдырата 2 кабаттуу 3 үй салып алгандыктан күндүн көзү биротоло жабылып калган. Ош шаардык соту атайын арыздын негизинде Мамытованын үйүн мыйзамсыз деп таап, баштапкы калыбына келтирүүгө чечим чыгарган. Бирок учурда иш облустук соттун кароосунда. Кайра булар апелляция кылып, областной сотко өткөрүшкөн буларчы. Областной сотко өткөргөндө областной сот 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чүгө чейин ар шылтын айтып жүрүштү. Бир булар барба коет, бир андай болот, сот жок болот, же мындай болот, андай бир ар шылтын айтып жүрүштү. Алиги чекти 2 жылданга чамалап калды. Эч кандай жыйынтык жок да. Үйдүн ээси аталган Гүлсүн Мамытова Ош облустук профсоюздар кеңешинин төрагасы Тайлакбай Мусаевдин жубайы. Кантсе да үй бүлө башчысы деп маселе боюнча Тайлакбай Мусаевга кайрылсак, ал расмий түрдө маалымат берүүдөн баш тартты. Жери мыйзамдуу экендигин билдирген Мусаев тескерисинче Көчкөнбаевага мамлекет тарабынан мыйзам бузуу менен кызыл китеп берилгендигин айтып чыкты. Мынау кызыл китебин карап көр, качан алды? Былтыр алды. Ото былтыр. А бул качан курулду? Качан курулган билем. Ha gördün mü? Buna korrupsiya şır жатат. Кеп ошол жерде отпайбы? Мына китеп беришпейт эле. Азыр бериле берет акчасы. Мен ошону көтөрүп атам. Мен уже архитектурада сотто жооп берет. Ким уруксат берсе, şu жооп берет. Мына сени шыр келип такалды азыр. Мына үйгө эч кандай тоскоол жок. Мына закондуу үйгө. Мына законсуз үйдө туруп алып туруп, закондуу үйгө претензия кылган дейт. Незаконный.
Siz özünüz mıyzamda kuruldu da öyleysiz mi? Тура, талаптары толық жол береді. Мен, как гражданин, мынау төлге берілген жерді пайдалануға құқығым бар. Только мынау чектен шықпай. Эки тарап өз алдынча бир топ убакыттан бери талашып тартышып келгенин аймак тургундары да жакшы билишет. Ар ким өз чындыгын айтканы менен эки үй бүлөнүн ортосундагы келишпестик Мусаев 2 кабаттуу үй салгандан кийин башталганын аймак тургундары билдиришет. 2 кабаттан суу түшүп көчкөн байванын үйүн каптаганда биз эскертүү берип, өткөргүчтөрдү оңдотконбуз деген квартал башчысы ортодогу келишпестик дали болсо уланып жаткандыгын кошумчалайт. Бүтсүн деген эжеке Насибага кирип айтты, сен колуңа эмне келет, каяка барасаң ошол жака бар, мен кыла берем, үйүм сала берем деп. Ошо үйүнө барып баягы мынау айнегиңе немеңди Насибанын немесине зыян келтирип атат үй жагына. Барсак 3-4 жолу бардык. Участковой менен бардык, сот акчагал менен. Бул Насиба да көрдү барганыбызды. Бирок Гүлсүн эже үйүнөн чыкпай койду. Анткени менен Ош шаардык архитектура башкармалыгы да Тайлакбай Мусаевка таандык үй мыйзамсыз экендигин 1 жылдан бери айтып келет. Текшерүү учурунда курулушка тиешелүү эреже сакталбагандыгы ачыкталганын айткан адистер 2 кабаттуу үйдүн документи жок экендигин айтышат. Эми эреже боюнча ал тийиштүү архитектуралык уруксат документтерин алып, уруксат алгандан кийин анан кийин куруш керек болчу. Бул бизде азыр биздин башкармалыктан эч кандай тийиштүү уруксат документ алган эмес. Берилген эмес. Документи жок. Документ жок курулган. Анан ошондой эле баягы курулуш эреже нормалары бар. Ал боюнча баягы границадан 2 метр таштап куруш керек. Андай нормалар сакталган эмес. Ошон үчүн биз ошолорду баягы мыйзам негизинде сотко бергенбиз. Шаардык соттун үй бузулсун деген чечиминен нааразы болгон Тайлакбай Мусаев облустук сотко апелляция менен кайрылган. Бир канча жолку жылдыруудан кийин акыркы отурумда ишти караган сот Ош шаардык мамлекеттик каттоо кызматы жана ИКТ инспекциясы биргеликте текшерип, тиешелүү корутунду чыгарууну тапшырган. Бирок аймактык мам ИКТ инспекциянын өкүлдөрү курулуштун мыйзамдуулугун архитектура башкармалыгы гана текшере аларын айтышат. Ордуна барып текшергенбиз, кат негизинде жеке менчик турак үй болгондугу аныкталды. Бирок ошол кезде биз жооп бергенбиз, жеке менчик турак үйлөрдү көзөмөлдөө бул Ош шаардык архитектурасынын көзөмөлдөө ошол архитектурага карайт. Биз буну биздин компетенциябызга кирбейт. Анткени менен облустук соттун тапшырмасы менен Ош шаардык мамлекеттик каттоо кызматы Мусаевдин үйүнүн чек арасын жерине барып аныкташты. Маалыматка ылайык Гүлсүн Мамытова 600 чарчы метр жерди 2001 жылы сатып алып, ага 2010 жылы мамлекеттик акт берилген. Ошондогу техникалык паспортто учурда 2 кабатка айланган үй 1 кабат деп катталган. Ал эми Мусаевга караштуу делген башка 2 кабаттуу үйдүн да бирөөсүнүн документи жок. Мурда ээленип калган жерди архитектура башкармалыгы кайрадан сатып алгыла деген корутунду чыгарганына карабастан, ушул күнгө чейин Мусаевга караштуу 6 сотук жерге кошулган дагы 3 сотуктан ашуун жерге мамлекеттик акт берилген эмес. 600 чарчы метрдин ордуна 923 чарчы метр деп көрсөтүлүп, анан ашыкча жер тилкесин муниципалдык менчик башкармалыгынан түздөн түз жолу менен комиссияга каралып, ошол жерден сатып алынсын деген корутунду беришкен. Ошол боюнча турат. Азыр үйдүн эси үй жабык экен, ачпады эшигин. Сырттан эле көрүп деме алып кетип атабыз. Ошондо наркы жактагы үйдүн документи эч кандай документи жок болот абы? Эми биздин архивдик базада ол үйдүн документи жок. Азыр болгону ошол 2001 жылы сатып алган документи боюнча Мамытова Гүлсүндүн ушул 600 чарчы метр жерде турат. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү Насиба Көчкөнбаеванын укугу бузулгандыгын, Мусаевдин үйү мыйзамсыз экендигин далилдеген документтерди көрсөткөнүнө карабастан, эмнегеде бир топ убакыттан бери сот өкүмү чыкпай келет. Тайлакбай Мусаев курулушка уруксат албагандыгы ачыкталса да, эмне үчүн сот бир тараптуу чекит койбой жатат, азырынча белгисиз. Ал эми чыры 1 жылдан бери аягына чыкпаган курулуштун тагдыры кандай чечилет, биз кайрадан кайрылабыз. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Жумалык аналитикалык программасы. Акыркы кездерде өлкөбүздө жер талашы урушкан, үй талашып соттошкон тараптар эле көбөйүп кетти. Албетте бул бир тараптан адамдардын пейилинин бузулганынан кабар берсе, аны так чечип бере албаган соттор же болсо жанагы эле алсыз мыйзамдын айынан болууда. Айтайын дегенибиз, Ош шаарынын Пржевальский көчөсүндө жайгашкан номер 11 үйдүн айнасындагы сот иштери башталгандыгына бир нече убакыт болгону менен али күнчө бүтө элек. Бул окуя биздин чыгармачылык топто назар салып көрүштү.
Манзура Мирвасилова Ош шаарынын Пиржевалский көчөсүндөгү номер 11 үйдө күйөөсү Шухрат Мирвасилов менен 7 жыл жашаган. Ага чейин ал үй күйөөсүнүн таекеси Абдырайым Аманбаевдики экенин билген эмес. 2014-жылы үй бүлөлүк чырдан улам күйөөсү өз өмүрүн кыйган соң, ал үйдөн көчүп кетип, кийин кайра үйгө барганда таекеси дарбазаны бекитип койгон болот. Муну ал таекеси 3 баласы менен үйдөн кууп чыкты деп түшүнгөн. Чүнкү үйдө баарысы коммунальный услуг төлөмдөрү ошо күйөөм атына келген да. А мен дагы ошо күйөөм атында келсе үй биздики деп билем да. Эми бир тасы же 5 тагасы бар, 5 халасы бар. Унчукпеген бу ошо таганы үй деп мен эчкен эмесмин ончу. Эми азыр ошо талашаткан тагасынын аялы ошо мени кайнасым менен эки апа сиңдилер оосун болгон да. Ошондуктан азыр 3 баламы дагы тескери каратып атат, у кайны сиңдимди. Азыр кызымы дагы укуз баккан да. Кантип у жигердардан айырып, үйүмө айырып, унуга жардам берейин дейишти орнуга азыр менден 800 000 сом үндүрөт деп жүрөт да, сотмо сотчу ошо тагасы Аманбаев Абдырайым. Мирвасилова үйдү кайтарып алуу үчүн аксакалдар сотуна кайрылып, бирок алар да маселени чечип беришкен эмес. Ал эми Абдырайым Аманбаев ал үйдү 2001-жылы 16 февралда Изатулла Усманов аттуу жарандан сатып алганын тастыктаган документти биздин каналга көрсөттү. Айтымында Усмановдон 2 адам бир жер тилкесин 2ге бөлүп сатып алышкан. Ал бош турган үйүн бир тууган карындашына убактылуу жашап туруу үчүн берген. Кийин карындашы каза болгон соң, үйдө анын уулу Шухрат Мирвасилов, аялы Манзура Мирвасилова менен жашап калышкан. Аманбаев жээнин үй салып көчүп кеткиче жашоого уруксат берген. Көп жыл бою ал үйүнө келбей жүргөндө, Мирвасиловдор үйдүн имаратын бузуп, өз алдынча бир бөлмөлүү да турак жай тургузган. Это летняя кухня, это кухня, зимняя, а это баня бар. Bu tamanda навестер бар, uzun бар, дарактар бар. Жок. Шулар бардын бузду деп атасып жатат. Бузду. Мана девалды ham bitta olib qo'y suratga. Ашты келгенде мен замешаны бергенде болды таға мен түшүрүп туруп девалдарын сууап тайлап коем. Мана ол мана. Азыр мына Шуну Манзура жедер курган, а? Мана жедер курган, ери менен өздөрү курган. Мана эшик, ана ал эмне? Кийин Шухрат Мирвасилов өз өмүрүн кыйып каза болгондон кийин анын бир туугандары өз ара үйдү бөлүп алмакчы болушат. Туугандарынан мындайды күтпөгөн Аманбаев аларды үйгө киргизбей койгон. Манзура Мирвасилова мына ошондон кийин үйдү кайтарып алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрыла баштаган. Мана ашын Шухрат сиңдисиге айтыптыр келип, бунун таганы хакы жок. Бу үй 3ке бөлүнөт, 4ге бөлүнөт, 5ке бөлүнөт. 4 кысмыны немне алат? Манзура алат. Потому что 3 баласы бар, ул 5-сini сен аласың. Тагасы алып алсын дептир да. У келип менге келип айткандан кийин мен келип заводдон алмаштырып койдум. Мен кирип алсын деп неме кереги бар? Агар мен менен жакшы болгондо, мамала кылганда, жакшы болот эле. Мен менен жакшы кылбаса, наоборот менге ташлап ашалып кылган. Эndi койгондар ham бар, кийинки айтпайм буну. Кийин бу судебный расследование кетип атат. Ашы түгөсүн, эне кийин кааласаң интервью берем калган туурасында. 2015-жылдын сентябрь айында Мирвасилова Ош шаарындагы Ынтымак телеканалына жана Ош Шамы гезитине үй талаш маселесин чагылдырып берүү үчүн кайрылган. Аталган медиа каражаттары аялдын маселесин чагылдыргандан кийин Аманбаев Ош шаардык сотуна алардын ар биринен моралдык зыян катары 500 000 сом өндүрүү үчүн доо арыз менен кайрылган. Аманбаевдин жактоочусунун айтымында Мирвасиловадан моралдык зыяндын көлөмүн 1 миллион сомдон да жогору талап кылуусу мүмкүн эле. Келин 3 балалуу экенин эске алып, сумма 800 000 сомдо гана турат, бирок анын баары сотто чечилет. Бул киши Аманбаев мындай өзүнө ылайыктуу авторитети бар киши. Бул авиацияда бир канча жыл иштеп, азыр пенсияда адам. Муну ошол тойго келе турган адамдар тойго келбей койгон. Бул Аманбаев Абдырайым ушунчалык начар адам деген ой менен келбей коюшкан. Андан кийин бир канчалары бетин айткан. Сен эмне өзүңдүн келиңди 3 балаң менен үйүнөн кууп чыктың деп. А бирок ага далил бериш үчүн ар бирине жооп бериш керек да. Андан сырткары дагы муну үстүнөн кылмыш козготом деп. Эми ой канчалык деңгээлде болгон каматам деген, башкалам деген ички иштер башкармалары берип атат.
Жабырлануучу катары сотко арыз жазган Абдирайым Аманбаев Ынтымак ТВ жана Ош Шамы гезити менен өз ара келишип, жыл башында сотко жазган доо арызын кайтарып алган. Учурда Мирвасиловадан 800 000 сом моралдык зыян өндүрүү боюнча иш Кара Суу райондук сотунда өтүп жатат. Анын акыркы отуруму 28 июнга белгиленди. Арген Нуров, Бектели Акылбек уулу, жумалык аналитикалык программасы. Экс-премьер-министр Темир Сариев баштаган министрлер былтыркы жылы Ошто кыдырышып, анын жүрүшүндө Сулайман Тоого чыгышып, андагы көйгөйлөр менен таанышкан соң өкмөттөн 30 миллион сом каражат бөлүү керек деген чечимге келишкен. Бир жылга жакын убакытка айланган убададан деле 30 миллион сомдон да абалды жакшыртуу үчүн көрүлүп жаткан аракеттерден деле кабар жок. Тарых жана маданият жылы деп эле ар жерлерде тайраңдап бийлеп ырдап жүрө бербей, чыныгы тарыхыбызга көңүл бөлсөк жакшы болор беле деген ой келет. Дал ушул эчен кылымдык тарыхыбызды камтыган Сулайман Тоонун бүгүнкү абалы туурасында алдыдагы материалда сөз болот. Ош шаарынын борборунда жайгашкандыктанбы же тарыхый жай эсептелгендиктенби айтор кандай учур болбосун Сулайман Тоого зыярат кылгандардын саны үзүлбөйт. Айрыкча күн ысык күндөрү таңзаардан мында чыгып эс алгандар көп. Бирок тоодогу түзүлгөн шарттарга баары эле ыраазы эмес. Канча жылдан бери мен эртең менен чыгам, өзгөрүү аз, конечно. Буга биздин чоңдор керектүү кишилер жакшы көңүл буруп, мындан да кооз кылып сыймыктана турган кылып койсо жакшы болмок негизи да. Болот. Муну да кайтып таза жакшы кылып эме кылып койсо, таза эле жакшы болот шартына. Мындай эме кылып, ошо катта эле концерт немелерге акча төлөп неме кылат. Буну эме эле ошондой кылып жакшы кылып койсо, бул канча жылга эме боло берет. Бу эмелерге чейин, кылым замандарга чейин. Бу кандай жакшы эме. Берге келсең ушундай жеңил болуп каласың. Тоодогу адамдар басуучу жолдун тамтыгы чыккан, оюлуп калган тепкиштер адамдарга оңтойсуздук жаратууда. Мындагы жөнөкөй эле шарттардын жоктугу туристтердин да санын кыскартаарын Жалал Абадтан келген туристтерге жол көрсөтүүчү белгилейт. Быйылкы жылы дагы мына Москвадан келген конокторубуз бар, ушуларды алып келип, ушул жерди көрсөтүп жүрөбүз. Мына биз быйыл биринчи жолу келишибиз. Былтыркы келгендеги боюнча эле эч кандай өзгөрүш болбоптур. Эми ушунчалык мамлекет башчыбыз, өкмөт башчылары ушундай тарых жана маданият жылын белгилеп, ушул жылда белгилегенде ушул эски маданиятты тарыхтуу жерлерди бир аз оңдоп койсо болмок экен. Биринчиден бул жерге шарттар түзүш керек ыңгайлуу. Мына жүрүп келатабыз, ушул киргенде 2 километр экен аралыгы. Ушул жерде бир дагы суу иче турган жер жок. Же бир жерде отуруп көлөкөлөй турган жер жок. Бир аз эс алып аңгемелешкенге башкага ушундай шарттар жок экен. Сулайман Тоонун 134 гектар жери өкмөт тарабынан корук алынган. Таштуу бөлүгүн эске албаганда 60 гектар жери жашыл аймак болгондуктан сугарылып туруусу кажет. Бирок суу өткөргүчтөрдүн жетишпегендигинен Тоонун түштүк тарабы гана сугарылып жатат. Болгондо да алар Т-76-жылдары курулган темир түтүктөр. Жерден бийиктикке 125 метрге суу алып чыгарылып, эки тармакта сугаруу иштери жүргөн менен мында дале болсо куураган дарактар арбын. Бу куурагандар толук куураган эмес. Булардын түбү баш жагы куураганда кыргызча ата-бабанын айткысынча чал баш деп коет. Баш жагы куураган, этек жагы али жашыл болуп турат. Муну биз качан гана этек жагы куурап, анан кийин өсүүсүн толук токтоткондон кийин анан уруксат менен өзүнчө организация бар. Уруксаты менен анан кийин алардын макулдашып келип, алар бизге уруксат берет, ошону менен анан куябыз. Тоого күн түз тийгендиктен өрт чыгып кетүү коркунучу чоң. Андыктан эреже боюнча куураган дарактар өз учурунда кыйылып, бактын ичи тазаланып турушу керек. Бирок кыйылганына карабастан дале болсо бактын арасында чар жайып жаткан бутактар бар. Анын себебин мындагылар жамгырдын тынымсыз жаап, алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бербегени менен түшүндүрүшөт. Бул эми убактылуу нерсе да дейин десең, таштуу аймактында көйгөйү аз эмес. Илгери кайсы бир мамлекетте бир тоо болгон экен. Ал тоого көңүлү түшкөндөр чыгып, көңүлү көтөрүңгү кайтса, ойноп күлүп чыккандар ал тоодон кайтканда ойлонуп түшчү экен. Анткени ал тоонун башында бул күндөр да өтүп кетет деген жазуу болуп, ал ошол жердеги жашоочуларга аябай чоң таасир берчү экен.
Халмурод, Нигор, Анвар, Мохи, мен сени сүйөм же да башка ошол сыяктуу. Сулайманто ыйык экендигине карабастан, учурда мына ушундай сүйүшкөндөрдүн же жөн эле зерип келгендердин жазуучу жерине айланган. Мындай пайдасы жок сөздөрдү Сулаймантонун ар бир тепкишинен кезиктирүүгө болот. Же мындагы жетекчилик пайдасы жок сөз экен деп жууп тазалап койбоптур. Тоонун тазалыгы кайсы бир деңгээлде колго алынып жатканы менен андагы жазуулар ыйык чайтып бир топ эле башылман көрсөтүп жаткандыгын мында келгендер эскертишет. Бирок Сулайманто археологиялык музей комплексинин жетекчилиги жарандарды көзөмөлдөө кыйын болуп жаткандыгын айтышат. Бир канча жолу жазгандар колго түшүрүлүп, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилиптир. Айтымында бул жылы эң көп жазылган 4 жерге видео көзөмөл да орнотулган. Бул Сулаймантоого Союз убагынан бери, краска чыккандан бери жазып атышат. Биз ага түшүндүрүү иштерин алып барабыз, тегерек столдор, мектептерге барып лекция өтөбүз. Бул адам баласы ушул бир эле тоомдо эмес, башка мамлекеттерде дагы өзүнүн атын калтыргысы келет экен. Анан бул тоо эстелик болгондуктан өзүбүзчө өчүрө албайбыз. Атайын кыргыз реставрация деген ишкана бар. Алар тоонун ошо таштын породасын бузбай, ошол зыян тийгизбегендей болуп өчүргөнгө бул иштер жүрүп жатат. Бул силер байкашыңыздар мүмкүн көп жерлерибиз тазалап, кайра жазып коюшуп, бул тазалаган менен тазаланбайт экен да, элдер түшүнүш керек негизинен. Анткени менен көзөмөлгө алуу кыйын болуп жаткан жарандардан кадимкидей тоого чыкканы үчүн акча алынат. Эс алуучулар бизден акча алгандан кийин шарт түзүп койбойбу деп талап кылышат. Бирок музей жетекчилиги Сулайманто мамлекеттин бюджетинен каржылангандыгына карабастан эч кандай ашыкча каражат жок экендигин айтышат. Алар тастыктагандай түшкөн каражат банкка которулат. Акчаны кайра эле банкка төгөбүз. Ушул акчанын эсебинен биз штаттар жетишпейт, аймак чоң болгондуктан биз ошондой шупуруучу, кароолчу деген штаттар ачабыз. Биздин светибиз бар, коммунальный услугалар, мамлекет бардыгыны каржылаганга мүмкүнчүлүк жетпейт. Биздин тапкан акчабыз кайра эле ошо өзүбүздүн немеге сарпталып атат да. Өкмөт мүчөлөрүнүн келишими менен тоонун жашыл аймагын сактап калуу үчүн бул жылы республикалык бюджеттен 7 миллион сом каралган. Учурда атайын адистер жаңы сугаруу системасынын долбоорун иштеп жатат. Бирок алдын ала эсептөөлөргө караганда ал акча эски өткөргүчтөрдү алмаштырып, тоонун түштүк тарабын гана сугарууга мүмкүнчүлүк түзүп берет дешет адистер. Ал эми экологдор 7 миллион аз акча эмес экендигин, аны үнөмдүү пайдаланып, тоонун бардык бөлүгүн оңдоого мүмкүн экенин айтышат. Бирок тарыхчы жана маданият жылына карата тарыхый жерди оңдоп түзөө үчүн суугат системасынан сырткары кошумча каражат бөлүнгөн эмес. Андыктан айрым жарандар маданият жылынын урматына ар жерге баннерлерди илип коюунун ордуна тоону оңдоп алсак жакшы болот эле деген пикирин билдиришет. Өсү жок, очпос от деп жүрөт, көчөнү кочо деп жазып койгон жерлер, коргозмо деп коет көргөзмөнү. Бул эмне деген деп мына элдин көп нааразы болгондугун көрдүк. Рас ушуну уюштура турган болсок, өзгөчө маданий иш-чарада биз өзүбүздүн маданиятыбыздын деңгээлибизди көрсөтүп атканда буга өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек болчу. Мындай күнүмдүк кожо көрсүнгө өткөргөн иш-чаралардан көрө конкреттүү мынакей жылдап күтүп отурган музейдин ишин оңдоп коюуга масштабтуу ошол анын жыйынтыгын дагы сурап ала тургандай бир каражатты бөлүп тескеп ала турган бир иш-чаралар болсо бул туура максатка ылайык болмок. Музейдин жетекчилиги Сулаймантон ЮНЕСКОнун курамына киргендиктен талап боюнча жапайы бойдон калышы керектигин айтышат. Бирок чет элден келген коноктор жок дегенде Ошту, тоону же жөн эле кыргыздын тарыхын чагылдырган сувенирлер да жетишсиз экен деп кайгырышат. Ханткен күндү дагы Сулайманто Оштун символу бойдон кала берет. Мында жакындан келеби, алыстан келеби туристтер сөзсүз түрдө бул жайдын босогосун атташат. Андыктан 2016 жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялагандан кийин айрым көңүл ачуучу программаларды уюштуруп эле тим болбостон, чыныгы тарыхтын жүзү болгон, тарыхты сактап калуучу Сулаймантоону оңдоп түзөө учур талап экендигин тоонун кемтиги кеткен ар бир жери айтып турат. Кенжеби Маматсадыкова, Бектел Акылбек уулу, жумалык аналитикалык программасы үчүн. Ош шаарынын тургундары Турусбек жана Айпери үйсүз калуу коркунучу алдында турат. Мындан туура 2 жыл мурда таанышып баш кошкан түгөлөр бир кызды болушкан. Биринин көзү көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраса, экинчисинин буту баспайт. Багы жокко дагы жок болуп, түгөлөрдүн кызынын да көзү азиз төрөлгөн. Атырлуу үйүнүн да ажыраганы турган түгөлөр туурасында биздин алдыдагы материалда. 2008-2009'dan beri ayrılıp gelem de.
Бул жарык дүйнөнүн кыймылын, адамдардын тиричилигин өн менен гана туйган Турусбек биринчи топтогу майып, ар бир күнүнүн мүнөтүн санаа менен өткөрүп, кызынын жүзүн бир көрүүгө зар болуп келатканын жашырбайт. Жаш кезинен жетим калган каарманыбыз жардам сурап, шаардык мэрияга кайрылганда учурда жашап жаткан үйдү берген. Бирок көп өтпөй бул үй ипотекага берилет деген кабарды угат. Бул үйдү бошоткула деген, качан бошотосуңар депчи. Бошоткула дегенде мен айткам, биз ушинтип 3 майыпты көрүп туруп, сени кандай бошот деп атасыңар деген суроону берсем, жооп бербей кеткен да. Адам баласынын башына келген оор сыноону ким болбосун көрүүгө мажбур экен. Ал сыноого кабылгандарды мына ушул майыптар үй бүлөсү толуктайт. Көзүнөн жашы төгүлгөн Айпер айымда кайда бараарын билбей, калың журттан жардам сурайт. Мен башым шунчалык катты да, мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр эжелер. Көрдү жарга такагандай кылып атат да. Көрдү жарга такагандай кылып атат. Эмне кылышымды билбейм, башым катып калды. Бул жерден чыксак каякка барабыз, кантип мындан кийинки жашоо билбейм кандай болот. Элестете албайм, яман кыйналып атам. Калктан жардам сурарым. Бир комната болсо дагы үй жактан жардам берсе жакшы болор эле орзонун күнүндө. Аярлуу үй бүлөнүн турак жай маселесине байланыштуу биздин чыгармачыл топ Ош шаардык муниципалдык менчик департаментине барганда тийиштүү кызматкер интервью берүүдөн баш тартты. Адамзатына бир эле жолу келген жашоо кыйынчылыктарсыз өтпөйт тура. Бирок адамзат пендеси жакшылыктардан үмүт үзбөй, алдыга максат коюп, бийиктиктерге умтулуп келери бышык. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген түгөйлөр кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Айчурок Каныбек кызы, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Бирөөгө кор, бирөөгө зар дүйнө дегендей, бул жашоо адамдарды ар түрдүү сыноолоруна салып, алсыздарын сындырып келет. Ага туруштук берип, жакындарынын колдоосуна алынган адам гана турмуштун андан аркы жолун улай алат. Ал эми бүгүн жарым жан болуп, арзыбаган пенсия менен бир топ жылдардан бери күн кечирип келген Клара Исакованын жашоосу туурасында кийинки материалда. Кабырганга жабышып калып турабыз, кабырганы кошуп алып коебуз. Ар бир күндүн барктуулугун сезип, жакшысына көппөй, жаманына чөкпөй жашоо, жокчулук менен барчылыкты айкалыштырып жашай берген адам гана турмуштагы өз ордун табары бышык. Биринчи байлык ден соолук демекчи, анын кадырын билип, ар бир мүчөбүз толук экендигине шүгүр келтирүүбүз да абзел. Анткени арабызда мындай чоң бакыттан ажыраган жарандар жок эмес. Кээ биринин буту баспаса, дагы бири көрүү бактысынан ажыраган. Ал эми көпчүлүгү жарым жан болуп, бир келген өмүрүн төшөктө жатып өткөрүү сыноосунда кабылган десек болот. Мына ушундай жандарыбыздын бири Клара Исакова. Мен өз папамдан болом. Анан окууну бүтүп теологияда окугам. Турцияда 2 жыл окуп келип, шартка байланып, ушул жакта окуй албай калгам, кайрылыштым. Анан геологияда иштеп жүргөнүм лабораториясында. Клара Исакова да башкалар сыяктуу эле жаштыгында максат коюп, жогорку окуу жайлардын биринде окууга тапшырып, Түркия мамлекетинде билим алып келгенин айтат. Учурда түрк тилинде эркин да сүйлөй алат. Тилекке каршы үй бүлөдөгү материалдык тартыштан улам окуусун таштоого мажбур болуп, турмуш жолуна аттанганын билдирет. 2010-жылы турмушка чыгып, 2011-жылы төрөгөндөн кийин ооруп калгам. Төрөгөндөн ооруп калгансызбы? 2 айдан кийин ооруп калгам. Анан 2 айдан кийин балам бапам багып калып, мен 7 ай больницада жаткам. Мен лабораторияда иштеп жүргөнүмдө ар 6 айда эле немеге медосмотрдан өтүп жүргөнмүн. Анан ошо төрөгөндөн кийин эле больницага жаткан, төрөгөндөн кийин ошо текшерилсем, өпкөң шамалат деп дешти. Анан өпкөң кабырганга жабышып калып турабыз, кабырганы кошуп алып коебуз. Анан сол жак өпкөн 8 кабырга менен бошуп болуп. Өпкөсүнүн жарым менен кошо 8 кабыргасынан айрылып сыздаган айымдын өмүрлүк жолдошу таштап кеткен. Жарым жан болуп тиричилик кыларга абалы жок болгон Клара Исакова колдогу наристеси менен таянар адамы жок. Баш калкалар жайы жок, бир топ убакыт көчөдө да калышканын эскерип көзүнөн жаш тайылбайт. Айылда жашоо зор да. Мына шаарга эжемкине келгем, эжем дагы жашоосу оор болгон үчүн квартира алып чыкканбыз, апам карайт. Группага чыгарышкан врачтар 4000 сом пенсия алам, 2000 квартплатка беребиз, светке төлөйбүз. Ар 2 айда 3 айда комиссияга барып текшерип турам, дары ичем.
Ар дайым бир адамдын кароосунда болуш керек болгон каарманыбыз буга чейин эч жактан жардам болбогонун билдирет. Ал эми бир туугандарынын жашоо шарты да жакшы эместигин кошумчалайт. Кызалат болсо неме алынып кетем силер. Жуун албайм. Өзүм башым өзүм чачымды алып тарайбы сиңдилерим чакам кирлерин жууп берип кетет. Баняга бара албайм. Парга кире албайм. Бирөөнүн үйүнө жуунушум деле кыйын мисалы үчүн. Ысыктайт деп баштарын жууп берип кетсе сиңдилерим чакырам. Апам карайт, апам бир жака келсе, эжем же сиңдим келип турат жаныма. Мына ушундай оор күндөрдө Клара Исаковага сүйүнүч, бактылуулук тартуулап, алдыдагы жашоого үмүт берип турган жалгыз баласы Эрлан 6 жашка толду. Учурда акча тартыштан улам бала бакчага барбайт. Мына сырткыры материалдык жетишпестен улам мектепке да барбай калуу коркунучунда. Үйүңөр барбы? Налып силердики? Жок. Кимики? Ана ойнедикини, осы дека канеке. Налып силер ким эмеспи? Силердин үйүңөр барбы? Жок. Үй салып бериңер да. Өзүңөрдүн үйүңөр болсо жакшы болобу эле? Мына ушинтип бир бөлмөлүү үй болсо да менчик болсун каалаган үй бүлөнүн максаты качан кантип аткарылышы белгисиз. Бул максатты көздөй Клара Исакованын апасы бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылып, бирок жол ала албай келет. Мындан улам эртең мен өтүп кетсем, кызым кайсы күнү көрөт деп көзүнө жаш алат. Мен 9 балам бар. Чоң балам 70-жылкы жоголуп кеткен. 16 жыл болду тайынсыз. Өзү политехти бүткөн, ичпеген, чекпеген аябай жакшы бала эле. Экөлөрүм багайында атасы өткөндөн кийин чыккан боюнча жок. Бишкектен жоголгон тайынсыз болуп. Анан экинчи балам үй жок, жери жок, дагы бала чакасын багып Россияда иштеп жүрөт, деп тергелик кылып. Анан ушу кызым ооругандан кийин биздин турмушубуз кыйла артка кетти. Ушу операция болду, 2 жыл ооруду. Мал алыбыз эч нерсебиз калган жок. Ушу кызга эптеп үй салып, өзү менен өзү кылып коелу десе, ого акыбал жетпей атат. Ал эми жардамга муктаж үй бүлөнүн менчик үйгө ээ болуу максаты канчалык реалдуу жана кала бийлиги тарабынан майып жарандарга кандай жардамдар көрсөтүлөт деген суроолорго жооп алуу максатында Ош шаар мэриясынын жер пайдалануу жана туракчы маселелери боюнча департаментинин башчысына кайрылдык. Ушундай социалдык тармактан кыйналган инвалидтерге каралган бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясынын балансында үйлөр жок. Неге дегенде бүгүнкү күндө бизде 4689 адам кезекте турат. Биринчи группадагы инвалидтердин саны 183, экинчи топтогу инвалидтердин саны 379, үчүнчү топтогу майыптардын саны 97. Именно ушулардын маселесин чечип берүү максатында биз 2014-жылы атайын жобо иштеп чыкканбыз, именно жер тилкелерин бөлүштүрүп берүү боюнча. Ал жерде атайын жободо ушундай бир пункт киргизгенбиз, что биринчи, экинчи группадагы инвалидтерге кезексиз жер тилкесин бөлүп берүү боюнча. Учурда майыптарга каралган үй жок. Ал эми жер алынып калаган биринчи, экинчи топтогу майыптарга кезексиз 5 соттук жер тилкесин берүү жүрүүдө. Бирок Исаковалар жер үлчүн алган менен ал жерге үй салуу түшүүбүзгө да кирбейт деп билдиришет. Тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн жоопторун алган соң биз жалпы мекендештерибизге кайрылууну туура көрдүк. Анткени арабызда кайрымдуу, боорукер, бир боорунун оор күнүнө кайдыгер карабаган инсандар жок эмес. Андыктан дарынын күчү менен күн көрүп, ашына тартса кийимине, кийимге тартса дарысына жетпеген үй бүлөнү колдоого алуу жакшы жөрөлгө. Абай Нурбашевиков, Бектер Акылбек уулу. Сиздер Жумалык маалымат программасын көрдүңүздөр. Келе жаткан аптабызда жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта болуңуздар.